Темирдин жер бетинде пайда болуусу. Кызык жамак экенби? Кызык. Балдар, биз ойлогондой темир жерден чыкпайт. Мурдагы илимдин көз карашы боюнча темир жерден чыкчу. Акыркы күндөрдө илимий изилдөөлөр темир жерден чыкпайт, асмандан түшө турганын далилдеген. Демек, темир жерден чыкпайт, тетке асмандан түшөт. Агай, ошол темир тууралуу Куранда айтылган экен. Ай, биз 21-жылында жашадабыз. Илим, техника өнүккөн доордо. Анын ар кандай аномалиялык кубулуштарга ишенбешибиз керек. Чыныгы илимий, позитивизм методу менен тастыкталган аргументтерге гана ишенишибиз керек. Анан улуу илимий ачылыштарга динди аралаштырбайбыз. Уктуңарбы? Темирдин азыркы күндө өтө көп пайдасы бар. Күнүмдүк турмушта колдонуу менен гана чектелбейт. Адамдын организми үчүн, климат үчүн, биздин аалам, галактика үчүн өтө көп пайдалары бар. Кер. Салам алейкум, Асматович. Салам алейкум, саламатсызбы? Саламатсызбы, Асматович. Кел жеңиш. Сабак бүтті агай. Ага. Темирдин пайда болуусу боюнча өтүп турсуздар, Балдар айтты. Ошол боюнча менде сизге жакшы бир аргумент бар агай. Кандай аргумент? Бул Куран. Ооба, Куран. Сен менин рационалдуу көз карашты кармашымды билесиң да, Бул жерде агай сизге рационалдуу жооп бар. Беш 541 бет агай. Алло. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Агай тынчылык бар? Тынчылык эмес. Мага университетке келе аласыңбы? Сүйлөшөлү. Ооба, келе алам. Kur'an'da Demir'din пайда болуусун өтө кереметтүү түрдө айтып бериптир. Алла биз темирди түшүрдүк дейт. Эми тагыраак айтканда темир галактикадагы чоң жылдыздардын жарылуусунан улам пайда болгон энергиянын негизинде
пайда болуп жерге түшүп атпайбы? Туурабы? Андан кийин темирде силер үчүн өтө көп пайдалар бар дептир. Куран түшкөн кезде темирден, кылычтан башка эч нерсе жазалчу эмес да. Чынында темир болбосо зат алмашуу, гемоглобин, атмосфера, гидросфера, жер шарын коргоп турган радиациялар, озон катмары болмок эмес. Ушуну Куран кантип билип койду? Жеңиш, Кудайдын бар экенин акылым кабыл алса да, сезимдерим кабыл алчу эмес. Азыр болсо акылым да, сезимдерим да ынанып турат.